Мелжиген дүйнөгө батпайымчын, мен келем сен эшик ачпайсың. Токтогулдан экенсиң, анан эмне үчүн атың Нарын деп. Негизи буга чейин Элмирбек агайдын бир 3-4 өрүн ырдадым окшойт. Кудай сактасын, андай учур боло элек. Эми 24-төбүз, бирок мындан ары деле көрбөй эле болду. Башка продюсерлерге караганда менин продюсерим бир топ эле жакшы. Ошон үчүн баягы чыгармачыл адамы бар тааныштарга айтам. Аларды көп мындай бурчка такап, сен бизге көңүл бурбай атасың дебеш керек. Менде өзү негизи көп деле дос жок. Саналуу эле. Бир 6-7 досум бар. Токтогул жалаатка карайбы негизи? Негизи мамлекет боюнча, карта боюнча карайт. Азыр апаңызга чалып өзүңүздү жакшы көрөм деп мындай сезимдеринизди айта аласызбы? Айта алабыз. Алыс эле. Алат болду экен, жумушта болуш керек эле. Салам достор, Сокол Медианын катталуучулары. Бул жолу да сиздер менен дагы бир талант менен жеке жашоосу тууралуу же болбосо баягы чыгармачылыгындагы жетишкендиктер тууралуу кененирээк маек алалы деп атайын студиябызга конок кылып чакырып алдык. Бүгүнкү менин коногум, маектешим Нарын Сүйүнтбеков. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Жалпы кыргыз элиме, анан ушул сиздердин Сокол Медиа YouTube каналынын жалпы көрүүчүлөрүнө салам жолдойм. Нарын байке, деги эле сиз ырчы катары көбүнө таанылганыңыз менен интернет желесинде баягы берген маектериңиз аз экен. Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, неге атыңыз Нарын? Мен негизи угуп калдым, өзү токтогулдук болсо да атын Нарын деп коюп коюшуптур деп. Негизи ар бир таанышкан адам менен эле ошентип эмете берет мени. Неге токтогулдан экенсиң, анан эмне үчүн атың Нарын деп. Ушул убакка чейин деле үйдөлөрдөн кызыгып сурап турум, эмне үчүн Нарын коюп койдуңар деп. Анан бир жолу сурагам апамдан. Ушулар жаккан дейт, өзү Нарынбек паспорт боюнча. Анан ошол Нарын деп кыскартып айтып башкан. Бирок мен өзү негизи экинчи атым да бар. Анарбай деп коюшат. Неге? Тарыхы эми аябай көп экен, бирок кыскача айтып берейин. 1 жашка чейин мен үнүм чыкчу эмес экен. Ыйласам дагы, не кылса дагы үнүм чыкчу эмес экен. Анан үйдөлөр коркуп сураштырган экен, кандай кылсак не болот. Анан текшертсе Анар бар экен тамагында. Ошол тозуп үн чыкпай калган үчүн Анарбай деп коюп, анан 1,5 жаштан чыгып кетиптир да. Бирок документальный атым Нарынбек. Үйдөгүлөр бирок Анарбай дешет. Туугандар көбү Анарбай дейт. Анан мектепте ушу чыгармачыл чөйрөдөлөр Нарын дейт. Нарын байке баягы Элмирбек Иманалиев агайыбыздын көпчүлүк ырларын аткарып, интернет желесине жүктөп каласыз. Деги эле баягы агай катары, шакирт катары ортоңуздарда бир мамиле болду беле? Раматылык Элмирбек агайыбыз менен мындай көрүшүп көп деле мамиле кылчу эмеспиз. Бирок ушул Токтогулга 9-класстарда барып калган. Ошол жерде Асанкалы Керимбаевдин конкурсу болуп, ошол жерде 2-нчи орунга илинип, ошол жерден таанышып, сүйлөшүп калганбыз. Ошондо көрдүм, андан кийин көргөн жокмун. Негизи буга чейин Элмирбек агайдын бир 3-4 өрүн ырдадым окшойт. Кавер вариантында. Агайды эскерип, агай болгон өзүбүздүн сагынычыбызды көргөзүп бир кайрыкты ырдап бербейсизби? Ошентейин анда, буюрса. 4G камтуу боюнча Кыргызстандын лидеринен чексиздикти кошуп ал. 4 жумага болгону 500 сом. Максималдуу ылдамдыктагы чексиз интернет. Акысыз мессенджерлер менен социалдык тармактар. Wi-Fi'ды акысыз таратуу. Чексиз чалуулар. Жогорку сапаттагы 200дөн ашуун телеканал. Этно Медиа онлайн кинотеатрын акысыз көрүү. Мой О тиркемесинен же Остор дүкөндөрүнүн акысыз есим. Баарына чексиз. Өкүттү кусалуу жараттуу, өзгөчөң армандуу азаптуу, өзөктү тытмалап да бир түн, өзүңсүз дагы бир таң атты. Өзөктү тытмалап да бир түн, өзүңсүз дагы бир таң атты. Мелжиген дүйнөгө батпайымчын, мен келем сен эшик ачпайсың. Мен жетчү бактының ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың.
ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Сенсиз мен адашкан жөжөдөй, сен издеп чыйпылдап жөнөмөй, серпилсем бир сенсиң билмексен, сен үчүн бир жалгыз мен өгөй. Серпилсем бир сенсиң билмексен, ай сен үчүн бир жалгыз мен өгөй. Мелжиген дүйнөгө батпайымчы, мен келем сен эшик ачпайсың. Мен жетчү бактыным ыйлатып, мен кетчү жолума таштайсың. Мен жетчү бактыны ыйлатып, мен жетчү жолума таштайсың. Дептир. Сенсиз мен адашкан жөзөдөй, сени издеп чыйпылдап жөнөмөй деп калдыңыз. Деги эле ошол жашооңузда бир эсте каларлык ару болду беле? Муңда ырларды көп ырдайсыз. Ал ырлардын да маңызына жеткирип ырдаш үчүн бир адам башынан окуя өткөрүш керек болуш керек, э? Кудай сактасын, андай учур боло элек. Эми 24-төбүз, бирок мындан ары деле көрбөй эле коелу. Баягы жан дүйнөмө ушундай ырлар жаккан үчүнбү же болбосо жай ырларда тез ырларга караганда сөздүн мааниси көбүрөөк билинет. Анан угуп аткан адам дагы ошол менен баягы сөздүн баркын түшүнөт да. Тез ырларда болсо баягы ал бул деп эле бүтүп калат. Анда көбүнчө эл болсо музыканын ыргагына көңүл буруп калат. Ошондон улам дагы ушул жай ырларга көп басым жасап, бирок бул жай ырларды деле Кудай буйрса секинден таштайбыз го. Анткени ошо көп айтып калышат, сага шаңды ырдасаң да жарашат депчи. Ошого аракет кылып Кудай буйрса бир 4 даярдап койдум. Анан чыгарганда өзүңүздөр угуп көрөсүздөр. Жарашабы, жарашпайбы ошондо көрөбүз. Эптеп эле ыр чыгарып жүргөн ырчыларга болгон көз карашыңыз кандай? Азыр айтып калбадыңызбы? Жай ырлардын мазмунуна, сөзүнө көп маани берилет депчи. Анан азыр тойлордо ырдайбыз деп эле мындай ар кандай ырлар чыгып атат го. Өзү негизи биз элди ошого көндүрүп алдык да. Азыркы учурда ооруларды көп уга бербейт. Ошон үчүн дагы кээ бир ырлардын баягы унутулуп бараткандай сезиле берет. Эми баягы андай ырлар деле бар, бирок ал убактылуу ырлар. Ал ырлар ошол бир көп болсо 3-4 ай жашайт да, андан ары жок эле болуп кетет. Бирок ошол ырларды чыгарып аткан ырчылардын дагы мээнетин баалаш керек. Анын артында көптөгөн мээнет жатат. Ар биринин өзүнүн табитине жараша ырларды ырдай берет. Мен эч кимге эч нерсе дей албайм. Нейтралдуу көз карашты турабызбы? Бүттүгүн өтө киз карайм. Анткени чыгармачылык деген бул өтө мындай кыйын жол мен үчүн. Мен көргөнүм боюнча анан бүттүгүн эле ошондой болсо керек. Чыгармачылыкка келген баягы жолуңузду айтып берсеңиз, кандай тепкичтерден, кандай баскычтардан басып өттүңүз? Ушу бала кезден эле, бала кезден ырдагым келип, ырчы болгум келет. Үйдөгүлөр да колдойт. Баягы мунун колунан ырчылыктан башка эч нерсе келбейт деген ойдо болуп калышкан үйдөгүлөр да. Мисалы мен чынын эле көп жумушта иштедим. Иштебеген жерим калган жок. Таксизине чейин кылдык. Бирок айланып келелүү ушул жолго түшүп кеттик. Бул жолго аралашканыбызга буюрса 2 жылдан ашып калды. Ошондон баштап элге аз да болсо жакшы ырлар тартуулоого аракет кылып атабыз. Нарым айке, айтсаңыз, сиздин продюсериңиз казак мырза экен, э? Казак элинен. Мен кыргыздарда сизге сунуш түшкөн жокпу же кыргыздарда сизге продюсер болом дегендерди баягы сизге өзүңүзгө татыктуу көргөн жоксузбу? Кыргыздардан 1-2 агабыз сунуштаган. Бирок ал учурда менде акча жок болуп, бизде Кыргызстанда Казакстанга салыштырмалуу акчаны ырчы берет, анан продюсер аны алып, ошол ырчыга салат да. Казактарда тескерисинче экен. Продюсер бүт акчаны салат ырчыга, анан кийин пайда түшүп атса 50-50ден бөлүшүп алышат. Алардын тактикасы башкача турбайбы? Анан ошол үчүн дагы мен макул болдум, анткени мен өзүмдө чындыгында каражат жок.
ошол продюсерибиздин колдоосу менен чыгып атабыз. Казакстанга да азыркы учурда барып көптөгөн баягы маектерге чакырылып жатасыз, анын баары продюсериңиздин аркасында болсо керек. Казакстанга көп барганымдын себеби мен продюсерим менен баягы көп эле тааныза керек. Баягы продюсер катарында гана мамиледе эмес, бир туугандай да мамиледе болуп калганбыз. Анткени ал кыргыз кызын алган үчүн мен жезде деп башынан эле көрүнүп калып, азыр аке же ага дей албай атам да. Ошон үчүн жезде катары мамиле кылып, бир тууганчылык да жайы болуп кетет. Анан билбейм, мен башка продюсерлерге караганда менин продюсерим бир топ эле жакшы. Баягы тыйбайт, аркы берки дебейт. Ар бир иште баштаарда кеңешебиз. Ошол менен Кудай буйрса жумушубуз уланып келатат. Башында менде акча жок болуп калды дедиңиз. Азыр баягы чыгармачылыкта жашаса болот бекен, мындай пайда тапса болот бекен өзүң жеке жашооңо? Чыгармачылыкта ачыгын айтканда жашаса болот, хит болсоң жашасаң болот. Азыркы ошон баягы жаш ырчылар, бизге окшогон ырчылар ушул тапкан эле ушул жака салат. Эми Кудай буйрса багыбыз жанып кетсе, ошонун баарын кайра жыйнап алабыз, кайтарып алабыз го буйрса. Азыр ошол бизде салуу үстүндөбүз. Алууга көп деле шаша элекпиз. Чыгармачылык сиздин жашооңузга ойногон роль чоңбу? Деги эле баягы чыгармачылык менен жашайсызбы? Чыгармачыл адамдар башкача ойлонуп калышат го. Чыгармачыл адам болгондо мен өзүм ыр жазып калмай жайым бар. Анан көбүнчө ошол ырларга көңүл буруп, мисалы бир маанилүү сөз көрүп калсам деле, ошону заметкага жаза калам дагы, ошону улантып ошо менен кечке жүрө берем. Анан баягы көп жакындар айтып калышат, сен мындай өзүмчүл адам сыяктуу жүрө бересиң депчи. Ал мага билинбейт экен дагы, мен баягы өзүм бир ишти бүтүрүп аткандай сезеткем, аларды мен признавать этпегендей сезеткем да. Ошон үчүн баягы чыгармачыл адамы бар тааныштарга айтам, аларды көп мындай бурчка такап, сен бизге көңүл бурбай атасың дебеш керек. Анткени алар ар дайым изилдөөнү жолунда. Бир сөз болсо дагы ошону пайдаланып, бир дүнүйө чыгарыштын жолунда жүрүшөт. Ошентип айткым келет. Чыгармачыл адам болгон мен үчүн жашоомдо почти менин жумушум бул. Менин жумушум, анан ушул жүрөккө жаккан кандай десем, хобби деп да коебу, же хобби болбой калат, Хобби болбой калат го, кесип болуп калат. Кесип эле деп коелучу, кесибим. Ушул менен нан табам, ушул менен жашайбыз. Баягы сиз түнт адамсың деп жакындарым көп айтат дейт. Кандай ойлойсуз, сизге келечекте кандай айым керек, кандай айым менен чогуу бирге боло алам деп ойлойсуз? Келечектеби? Келечекте Мүнөзү мисалы. Мүнөзү мындай айым керек деп деле айта албайм. Буйруганы. Анан эми билбейм, мен өзүм баягы эфирден сырткары айткандай мен жашоодо шайыр эле адаммын негизи. Анан баягы ошол кээде мындай болуп каткан чыгармачыл адамдарда, башка чыгармачыл адамдар иштеп атса, сен үйдө жөн эле жатсаң, депрессияга түшүп кетет экенсиң. Анан ошондой учурлар менде көп болду. Ошол себептен да баягы адамдарга маанай жок көрүнүшү мүмкүн. Бирок маанай жакшы эле жүрөм негизи, ачык эле. Жубайы маселесинде азыр билбейм, ойлонуп көрөлүк. Бирок 24-кө чыгып калдыңыз. 24-кө чыгып калдыңыз дегенде жаш эле ойдон болот экенсиң го? Билбейм, жаш баладай болуп эле. Баягы эми азыр бир 30-40ка чыга элекпиз да. Баягы 50-дө чыккан агаларыбыз айтып атат го. Биз мынтип 50-гө чыкканыбыз менен жүрөгүбүз жаш депчи. Балким ошондой эле сезип жүрө берет окшойбуз да. Билбейм, эми жаш элемин деп ойлойм. Үй бүлө курганга азыр эрте го. Депрессияга мисалы кандай учурларда түшөсүз? Сиз теңдүү, сиз курактуу, өзүңүздүн кесиптештериңиз сизден көбүрөөк ыр чыгарып аткандабы же кандай? Жок, мындай болуп каткан. Мен аны кече жакында эле байкадым. Кээде канчалык тырышсаң дагы ыр чыкпайт. Ушунчалык бир заметканы ачып алып эле тетрадь алып келип алып да ушунча болду ушака убактымды бөлөм десең дагы эч ыр чыкпайт. Анан баягы көчөдө бир жай басып кетип атып эле ушундай да чыгып калат, бирок аны жаза албай да каласың да. Ошондой көп ырлар чыкпай жүргөн учурлар болду. Анан үйдө жатып калган учурлар болот. Телефондон баягы өзүбүздүн кесиптештерибизди карап, мисалы башка бирөөлөр бир жака концерт койгондо баратса, ичиңен айтат экенсиң, мен да ушинтип койсом болбойт беле.
мен да жүрсем болбойт беле ушинтип жатпай депчи. Анан ошентип депрессияга түшөт экенсиң, бирок андан чыкса деле болот экен. Кудайга шүгүр, баягы досторум, чыгармачыл чөйрөдө жүргөн адамдар, алар да мени колдоп, муну кылалы, тигини кылалы деп алаксытып, кайра аралашып ушинтип жашап жүрөбүз. Чыгармачылык чөйрөдө жүргөн досторуңуз менен чыгармачылыктан алысыраак досторуңуздун айырмасы кандай? Менде өзү негизи көп деле дос жок. Саналуу эле. Бир 6-7 досум бар. Анан классташтарым бар. Бирок көбүнчө ошол чыгармачыл чөйрөдө досторум менен убакыт өткөзөм. Чыгармачыл эмес чөйрөдө достордон экөө эле. Бирөөсү азыр Москвада жүрөт, бирөөсү врач. Ошол. Калган студияда. Маектеш учурунда чыгармачылык инсандар менен сүйлөшкөн башкачараак болсо керек. Алдыда пландарды коюп, мисалы, пландап чыгармачылыкка алысыптар башкарак. Негизи мен көп жерде айтам, досторум менен же чыгармачыл досторум менен жүргөндө көпчүлүк учурда мен алардын жанында эркин сезем да өзүмдүчү. Эми көчөдө ар кандай, мисалы, бир учурашкан адам менен деле ачылышып сүйлөшө албайсың. Анан ошол көп досторум арасында болом, ошолор менен эз алып, алар менен убакыттын кантип өткөнүн да билинбейт. Динде деле айтып кеткен, ошол достор менен өткөргөн убакыт суралбайт деп, суракка алынбайт депчи. Көпчүлүгү ошол достор менен өткөрөм. Сиз үчүн үлгү тутарлык Кыргызстандагы эстрада ырчыларынан 3 адамды атап өтсөңүз. Баарын эле үлгү тутабыз го. Сизге жакын эмес. Мындайча айтканда, эч ким капа болбосо деле керек. Өзүбүздүн Токтогулдук эле агаларыбыз, ушул Сыймык Бейшекеев, өзүбүз көрүп жүргөн Нурлан Насип, Нурмат Садыров агаларыбыз. Алардын кеп кеңешин алып турам. Ошол үчөөнү сыйлайм да. Көп Бекборбиев агаларыбыз бар. Ошол Элмирбек агайдын болсо баягы ырларын ырдап турам деген. Элмирбек Иманалиев агабыздын ырларын ырдайм, аябай жагат ырларыма. Анткени кээ бир ырларда сөзү туура эмес болуп, сөзү айкалышпай калат, же оон айкалышпай калат да. Элмирбек агабыздын ырларында бүт өз ордунда. Ошоңуз менен жагат. Баягы айтып өтсөңүз, чыгармачылыкка келгенден кийин сизге адамдардын болгон мамилеси өзгөрдүбү? 2 жыл болду деп калдыңыз. Эми кандай болуп калат? Өзгөргөндө бир аз байкалат. Эми биз башкаларга окшоп өтө деле өзүбүздү звездабыз деп эсептей албайм азыркы учурда. Анан бир аз байкалат. Аларга мурункудай эле мамиле кылып. Кээде мындайлар учурларда эфирде айткым келбейт мындайларды. Анткени бирөөлөр катуу да тийип калышы мүмкүн. Атын анонимдүү кылып айтып өтпөйсүзбү? Жок, анонимдүү болгондо деле болбой калат го. Бирок өзгөрүү бар. Бар. Баягы Нормбекесиз кара хайп, алдагы хайп деп коет го. Андай нерселерден алыс болууга аракет кылат окшойсуз, бакырым, бир темп менен. Кара хайптен чорный пиар го. Ал андай негизи эле мен өмүрүмдө мынтип сторис түшүрүп, кандайсыңар, мындайсыңар деп жакында эле үйрөнүп баштадым. Ага чейин деле мынтип бир нерсени мынтип берейин, аны эл мынтип жазсын деп деле андай деле ой жок. Кара пиар менен чыккандар, алар постоянно пиар кылып туруш керек болуп калат да. Мен каалайм, өзү ар бир эле ырчынын каалоосу ушул болуш керек. Мен ырымды жактырып, мисалы кийин концерт койсом дагы, ушул ырчынын ырлары жагат мага деп келип олтуруп, ырларымды чогуу ырдап концерт көрсө, мен үчүн ошол бакыт да. Анан хайп менен чыккандар, алар чыга берсин ошолор. Мен эч нерсе дей албайм, алардын да өзүнүн жумушу ошол. Мен ошол чыгармачылык ырлар менен эле буюрса. Дагы бир ыр аткарып бербейсизби бизге? Негизи үнүңүз абдан кооз экен. Дагы бир көптөн бери комуз чертелек болчумун. Өзүм комузум кыл үзүлүп калып. Сиздер кече чакырганда эле. Ошо Сыймык Бейшекеев агабыздын жакшы сөз айтчы мага деген ырдап берейин. Ошол да аябай жагат мага. Кара көз асыл затым, кашымда жүрчү
жакын караның издеп келеми кайталап уламатын жаркылдап качты кага жакшы сөз айтчы мага 100 жылга жашоочудай жүрөккө тапчы дават жарокер жарпым жасчы жан дүйнөм тарткан сана жарыгым чашыганай жакшы сөз айтчы мага жарыгым жакшына мен талайым татына мен карегиң тик карогой кантип мен батына мен жаркылдап качты кага ай жакшы сөз айтчы мага 100 жылга жашоочудай жүрөккө тапчы даба жарокер жарпым жасчы жан дүйнөм тарткан сана жарыгым чашыгана жакшы сөз айтчы мага дептир да бул да Сема акебиз ошол ушулар менен чоңой болмуз. Азыр сүйлөшүп турасыздарбы негизи? Азыр мен негизи жакында эле тааныштым, 2-3 ай болду. Концерттерге чакырып туруңуз деп ошол менен агайыны катары көп кеңеш алып турам ошол. Нарым эке, биздин маегибизден тышкары суроо болсун. Токтогул Жалалатка карайбы негизи? Негизи мамлекет боюнча, карта боюнча карайт. Анан өзү Токтогулдун ою боюнча карабайт. Эмнеге? Токтогул өзүнчө анткени эми баягы билбейм, мамлекеттин эмеси ушундай болсо керек. Жалалатка биз барыш үчүн 6 сааттык жол кетет. 6-7 саат жол кетет. Алыстыгы өтө эле алыс. Мисалы ага караганда Бишкек бизге жакыныраак дегендей да. Же билбейм, түштүк регион болуп калган үчүн ошондой эсептейт. Бирок картадан карасак деле ортодо турат. Билбейм, нарыңдыктар, кочкорлукпуз деп койчу эле. Ошондой эле айтабыз, негизи Жалалатпыз деп деле. Жо сен Жалалаттансың да десең катуу эле тийип кетет негизи. Токтогулдуктун да өлгө көрүп өзүбүздүн бербейбиз. Менимче бүт эле токтогулдуктар кошулат болуш керек. Токтогул өзүнчө. Ар бир эле токтогулдук каяктан болосуң десе, Токтогулдан болом деп ойлойт. Жалалатка кошулбайсыз, Жалалат чындыгында билбейм, менин оюмда. Бирок мамлекеттин мыйзамына баш ийебиз. Негизи эле 24 жылдык жашоо тарыхыңызда бул дагы болсо жашоонун жарымы деп коет го. Аттыңай кылган учурларыңыз болобу негизи? Тайсалдап баратканда кантип бергип аласыз? Не кылган дейсиз? Мисалы, депрессияга түшөм деп атасыз. Ошол учурларда кантип бергип аласыз? Же болбосо бир жашоодон аттыңай ушуну жөн эле койсом болмок экен деген учурларда ошол маселеден кантип чыгасыз деген сыяктуу. Биз негизи пенде экенбиз да. Баягы кылган нерсебизди эле унутуп кайра жасай берет экенбиз да. Ошон үчүн андай учурлар муну кылбай койсом сон болмок деген учурлар көп эле болот. Мисалы, ошол эле досторума, мисалы, аларга эми тамашалашып сүйлөшүп бир катуураак сөз айтып алып, алар таарынтуу болгон учурлар менде көп болот. Анан баягы ушуну айтпай эле койбой деген да эми аябай көп андай жашоодо болуп турат экен. Мен депрессияга түшкөндө ырдайм ошол. Андан башка эмне кылам? Мен өзү көбүнчө бал муздак жакшы көрөм. Ошо бал муздак жейм, болушунча. Бир күндө 3-4 жеп салган учурлар да болот кээде. Болгондо да ар түрүнөн тандап. Билбейм, эми ар кандай жашоодо мындай кылсам мындай болот деген бир принцип жок. Ар кандай болуп маанай ачылып кетет, ар кандай болуп маанай чөгүп кетет кээде. Үй бүлөңүзгө, ата-энеңизге өзүңүздүн баягы жакшы көрүү сезимдериңизди бат-баттан айтып турасызбы? Бат-баттан айтып турганда негизи мен атам менен, апам менен күндө сүйлөшөм, телефон чалып. Анткени мындан бир 5-6 ай мурун вообще чалчу эмесмин. Каякта жүрөм, мүнүп жүрөм, анан апам айтып калды, сен өзүңдү чоң сезсең дагы бизге бала эле бойдосуң.
каяка барсаң дагы ошол жолго чыгып атсаң да айтып тур. Анан күндө чалып атып, күндө жазып атып көндүрүп коюп жүрмүн аларды да. Анан бир күн чалбай калсам апам жазат кечинде, эмне болду бүгүн чалган жоксуң деп. Анан ошол негизи апам менен баягы өтө мындай жакын достордой эле. Эң жакын адамдарым ушул ата-энем да. Алардан эч кандай уялбайм дагы, тартынбайм. Болгон сырларымды, болгон жашоодо эмне болуп атат баарын айтам. Ошолор менен бөлүшөм. Чыгармачылыкта мени колдогон дагы ушул ата-энем. Алар колдобосо балким барго кээ бирлердин ата-энелери ырчылыкка кагылса, жок сен ырчылык анын келечеги жок. Бул бир кесип тандап ошол жака оку деп антип айткан да жок. Мен өзүмдүн тандоомо койду. Ошол себептен дагы алар мен үчүн өтө жакын адам. Негизи эле баягы бул дүйнөгө келүүбүзгө себеп болгон ошол инсандар да. Азыр апаңызга чалып өзүңүздү жакшы көрөм деп мындай сезимдериңизди айта аласызбы? Айта алабыз. Алыс эле. Алат болду экен, жумушта болуш керек эле. Апаңыз эмне менен электенет негизи? Апам Токтогулда Тайжемдин баягы эмеси бар, кафеси бар. Ошол жерде экөө иштетишет. Чалып көрөйүн. Эмне болот экен? Кыскача эле да. Ооба. Күндө эле чалчумун негизи. Алло, ассаламу алейкум. Кандайсыз Алтын апам, ден соолук жакшыбы? Жакшы, шүгүр. Жакшымы? Эме, мен сизди жакшы көрөм, сүйөм деп айтып коеюн дегем. Ойто. Жок, тынччылык эле. Жакшы көрөм да сизди негизи эле. Баягы интервьюда болчук ошол жерден. Качан? Азыр ошо интервьюдамын, ошодон чалып айта аласызбы дегенден айта алам деп эле чалып атпаймынбы. Ошол мен сизди сүйөм да, биринчи сүйүүм сиз. Андан кийин башкалар турат да. Мен да жакшы көрөм. Ооба. Макул, эл инсан да. Жүрөк бат-бат соғып кетти го. Жакшы көргөндө көп айтпайт окшойсуз. Жок, негизи айтпай калган окшойм. Билбейм эми. Кезигип үйдө болуп калган учурда эле мынтип барып кучактап айтып кой болсок эле, так мынтип чалып деле айтпайт экенбиз да. Нарымбек, чыгармачылыкта келечекке пландар кандай? Чыгармачылыкта келечекке пландар мурун өзүм жалгыз ойлонсом, азыр ошол продюсерим Аслан Камысбай менен 5 жылга контракт түзгөнбүз. Ошол контракттын негизинде ырларды чыгарып, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болсок деген тилегибиз бар. Ошол эле, андан башка көп деле нерсе сурабайбыз. Анан көбүнчө ушул өзүмдүн ырларыма басым жасап баштадык буюрса. Анткени башка бирөөнөрү баары башка бирөөнөр экен да. Мисалы, башка бирөөнүн ырын ырдап чыксаң, сен авторундай аткара албай калдың дегенде бир аз жүрөккө бир аз катуу тиет экен. Ошон үчүн өзүмдүн ырымды чыгарып, өзүм каалагандай ырдагым келет. Бүгүнкү берген маегиңизге рахмат. Бизге конок болуп келгениңизге терең ыраазычылык билдирем. Чыгармачылыкта чоң-чоң ийгиликтерге жетише бериңиз. Буюрса продюсериңиз менен сиздерди эң чоң жылдыз катары көрөлү. Негизи мен конокторумду эфирдин аркасында аягында эркин микрофон берчүмүн, бирок сизге эркин микрофон эмес, комузуңуз менен бир ырдесте аткарып берсеңиз болот. Болду анда. Негизи кыргыз эли өнөр баалаган эл. Кайсы жерде болбо, сен комузуңду эмнеңди көрсө, ошону аягына чейин угуп колдогон эл да. Ушундай элде төрөлүп калганыма да чоң ыраазычылык билдирем, сүйүнөм. Ошо өзүмө жаккан карындашым менен чыгарманы аткарып берейин. Карагым айланайын карындашым, төгүлгөн ыйыгыңда кулан чачың, жайкалып кызгалдактай кулпурасың. Өзүңдөй карындашты кайдан табам, көзүңдөй жаш ботонун жайрандаган,
арчыган жумурткадай аппак көркүм бир жазды чын жүрөктөн сенин агам көзүңдөй жаш ботонун жайрандаган жүзүңдөн күлмүңдөгөн айландаган арчыган жумурткадай аппак көркүм бир жазды чын жүрөктөн сенин агам. Рахмат. Рахмат сіздерге да. Урматтуу көрүүчүлөр, ушу менен биздин маегибиз соңуна чыкты. Сокол Медиа YouTube каналына катталганды унутпаңыздар. Сиздер менен кийинки эфирде аманчылыкта көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар.